Азыр ручка кармап, кол менен 10 барак эмес, 1 баракка жазыш оор болуп баратат. Мен ушул 1 баракка бир нерсе жазгыча колум талды. А бирок жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жамгырчиев Өзбекстандагы Кримтөбөл Салимбай Байбача аттуу адамга реферат жазгандай эле 10 барак кат жазыптыр. Биз бүгүн өткөн кеткенди эстеп, Салимбай Абдувалиевке Жамгырчиев эле эмес, башка дагы кыргызстандык аттуу баштуулар же депутаттар саламга барып турганын айтып беребиз. Аты жөнүм Асель Шамилова, аягына чейин көрүңүз. Бул видео 5 жыл мурда интернетте тарап дуу салган. Ошондо Салимбай Байбачанын кыргыз саясатчы жана ишкерлери менен жакын мамилеси бар экени билинген. Видеодо Салимбай Абдувалиевдин колтугуна ыктап, жагалдана сүйлөп жаткан жогорку кеңештин экс-депутаты Нургазы Айдаров, дагы бири мурдагы милиция кызматкери ишкер Жалил Атамбаев. Алардын айтканы бул. За это мы гордимся, за Салимбай ака. Поздравляю. Наш опора, это наш человек. Опора наш. Дай Бог здоровья, чтобы расцветал наш Кыргызстан и Узбекистан. Дружба, Кыргызстан, Узбекистан. Салимбай ака пока живой, мы опора Кыргызстан, кыргызы живы. Видео чыкканда элдин кыжыры кайнап, аларды жоопко тартууну талап кылгандар да болгон. Бул видеодон көп өтпөй эле ага улай Салим Байбача менен түшкөн кыргызстандык бир катар саясатчы жана ишкерлердин сүрөттөрү тараган. Анда жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Аю компаниясынын жетекчиси Шаршембек Абдыкеримов жана Кыргызстан фракциясынан депутаттар Дамирбек Асылбек уулу менен Салайдин Айдаровду көрүүгө болот. Ошол эле учурда Өзбекстандык Кримтөбөлдүн аталган саясатчылар менен байланышы кыйла терең экени дагы билинген. 2015 жылы парламенттик шайлоонун алдында Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү Ысык көлдө Салимбай Абдувалиевдин ишенимдүү кишилери менен жашыруун жолуккан. Ал адамдар Салимбайдын саламын айтып келгени Кыргызстан партиясын колдоору белгилүү болгон. Ошентип Абдувалиев Кыргызстандын шайлоосуна да таасир этип келген. Депутаттар менен ымалаш болгондон кийин Салимбай Абдувалиев Кыргызстандык Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен дагы байланышы болгону таң каларлык деле эмес. Бул сүрөттөр Көлбаев атайын операция учурунда өлтүрүлгөндөн кийин тараган. Эми жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жамгырчиевдин өзбек мафиясынын ана башчысына арыз муңун кат кылып жазганы белгилүү болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин айтымында кат колго жазылган жана 10 барактан турат. Ташиев анын айрым гана жерлерин окуду. Элге жайылып кетет деп депутаттарга да берген жок. Жамгырчиевдин Салимбай Абдувалиевке жазган каты канча барактан турат эле? Бир почти 10 барактан турат да. Өз колу менен жазган каты. Бул Өзбекстандын криминалдык авторитети деп эле ачык эле айтышыбыз керек. Криминалдык авторитетине коргообуз деп биздин башкы мамлекеттик башкы кызматта отурган адамдардын бардыгын жамандап ошолорго чара көрүүнү суранып ошо кишиге барып атат. Бул эмне деген акмактык? Салимбай ака, урматтуу Салимбай ака, сиз деген бүт жерди карап турасыз, сиз деген баарын кармайсыз. Орто Азия баарыбыз баш ийебиз, чоң кичинен баарын баш ийебиз. Биздин президенттер дейт. Салимбай ака дейт. Кыргызстандын 30 жылдык эгемендүүлүк болгон президенттер Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, Жээнбеков, азыркы президент Жапаров баардыгы тең сиздин ак маңдайыңызды дейт. Көрөгөчтүгүңүздү дейт, кадыр баркыңызды жогору баалап, ажоолук такка келери астында сизден сөзсүз түрдө батаңызды алып кетип турушкан дейт. Мына, бул деген эмне деген маскарачылык? Бүт мамлекетти маскара кылып атат бул. Эмиль Жамгырчиевдин оюнча Крим авторитет Абдувалиев Кыргызстандын бийлик адамдарына, анын ичинде УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кандай чара көрүшү керек эле? Жамгырчиев камабайм десе болбой качып азыр жок. Биздин маалыматыбызга караганда акыркы жолу Орок айылына барып таксиден түшкөнүн көрүшкөн. Мыйзам жазып, анын аткарылышын көзөмөлдөгөн кызматта отурган адамдын криминалга, болгондо да чет өлкөлүккө кайрылып маселе чечүүгө аракет кылганынын өзү кандай көрүнүш? Депутаттын катынын окулбаган мазмунунда эмнелер жана ким тууралуу жазылган? Жамгырчиевдин Ак үйдүн 2-чи кабатынан секирип, аң дөңдү карабай тызылдап качканына караганда өзү билген чоңураак күнөөсү барбы? Деги эле кыргыз депутаттарын суусаткан Салимбай Абдувалиев деген ким? Салимбай Байбача атка конгон 73 жаштагы бул адам 5 декабрда Ташкентте кармалган. Өзбек мафиясынын башчысы катары сыпатталган Абдувалиевке
куралды мыйзамсыз сактаган деген айып тагылууда. Ал 2017 жылдан бери Улуттук Олимпиада комитетинин төрагасынын орун басары жана өлкөнүн күрөш ассоциациясынын төрагасы болуп турган. Өзбекстанда эң бай жана таасирдүү адам катары таанылса, Борбор Азия аны мафия дүйнөсүнүн өкүл атасы катары билет. Сиз медиа хабты көрдүңүз, берүүнү мен Асель Шамилова даярдадым. Каналга катталып, дагы кызыктуу видеолорду көрүп туруңуз.